Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү өтө турган тарбиялык саатыбыздын темасы карылар үйдүн куту. Сабактын максаты карылык сыймык экенин түшүндүрүү, улууларга урмат сый көрсөтө билүү, карыларга жылуу мамиле, камкордук, мээрим төгө билүүгө тарбиялоо. Кыргыз эли нарктуу, кадырлуу, түптүү эл экендиги тарыхтын барактарында сакталып айтылып келет. Түптүү салттуу байыркы элибиздин жашоо шартында улуу адамдарга өзгөчө сый-урмат тиешелүү болуп келген. Ошондуктан карыялар үйдүн куту деп айтылат. Карылар күнүн биринчи Европада белгилешкен. 1990-жылы 14 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында 1 октябрь карылардын эл аралык күнү деп белгилеп келебиз. Карынын кийин капка сал деген алардан айткан насааттарын угуп эсибизден чыгарбаш керек. Эгер үйүңөрдө кары адам болсо, анын көңүлүн таап сыйлаганга аракет кылгыла. Алардын сураган нерсесин аткарып, батасын алып, кеңешин угуп туруу биздин милдет. Карылардын көзү тирүү кезинде колдоп, жардамдашып, көйгөйлөрүн уга билүү керек. Сөзсүз эле туугандарың эмес, көчөдө бараткан карыларга деле оор баштыгын көтөрүшүп койсок батасын алабыз. Мына балдар, убакыттын өтүшү менен биз баарыбыз карылыкка моюн сунабыз. Кааласак да, каалабасак да мындай нерсе башыбызга келет. Ошондуктан кары кишиге жакшы мамиле жасасак, карыганда биз да ошондой сый көрөбүз. Биз кары адамдарга кааруу күч болуп, маанайларын көтөрүп, алардын карылыгын бейпил өтүшүнө, узак жашашына жардам берели. Дайыма улууларга сый-урмат, жумшак мамиле кылып, колуңардан келишинче жардам көрсөтө билгиле. Улуу жашты барктайлы, агарган чачты сыйлайлы, кылым өтөт тез эле, биз да жетебиз бат эле. Жаш муун деп ар бири биз үчүн баарын жасаган, карыларды кадырлап, көзү барда дагы байлык бийлик аларга кереги жок нак эле, жылуу сөзүң аянбай, бар болгону ошол эле. Korgonumsun atam, çırağımsın.
bir gecede kayıtkanlarım çınarımsın ata. Apalar menem izler menen, apalarda yaşarlar. Sizge kalarım uzun ömür çiğen soğuk, iki dünyada birlikte olur. Apa, daima sen menen maqtanamın. Apa, men seni mektege alparamın. Apa, beyiş olsun barda tök tarabın. Kulağımsın ata, yürek kansızın o şarttan